Апаке, ак сүтүнөн айланайын апакем. Мен сен кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сен акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмнеди түшүндүрүп, эмнеди айтууга сөз таба албай, алакандай акпаратты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Ооба апа, сөзсүз мен туура дээрсиң. Антсе да, түшүнөсүң да. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроон калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жол берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң. Сен бул сурооңо тарых кийин жооп берет. Ал менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адамга деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деген эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мен азыр мектепте окуучу жаштарга мен биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан баардык билимимди, баардык тилимди жумшайм. Бир сааттан кийин менин мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, миң бир эки апа десем дагы кадырыңа жете бербелем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкечтилик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегисиз түрү. Кулакка балким жатуу кылса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылчыктаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырганы үчүн сыймыктанам. Мени жоктобо апа. Менин артымда туяга калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңлаганы, ошол мен. Бой жеткен кыздардын жодураган көздөрү, ошол мен. Будакта көгөргөн жалбырак, ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин, ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы, ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баары мен. Мен деп билип жүргүн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош түбөлгө кайыр кош. Кош карааныңдан айланайын апа. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Фронт 9 март 1943 жыл, түнкү саат 12.